Кардарыбыздын үйүнө келдик. Видео обзору дагы болот. Сонун уютный квадрат метри чоң үй. Сиздерди үй бүлөңүз менен куттуктайм. Алган үйүңүздөр майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Ушу азыр көрүп аткан Temizlik agentliginin sebepkeri oluşup bizge mına bizde üylü kılıp oturuşup bugün biz şu былтыр YouTube'dan görüp bir yılga жақын şu YouTube'dan görüp жүрдüm şu Temizlik agentligin bizdin mekendesтерге şu үй алып берип атканын көрүп жүрүп анан келинчегиме көз числосу эсимде жок. Келинчегиме көз барып договор түзүп келгенбиз. Келип анан бат эле числосу эсимде жок. Одобрение чыккан бизге. Видныйдан ошо үй алмак болуп, видный тараптан үй издеп баштадык. Анан бат эле ошо үй чыкты бизге. Үй чыгып анан кийин ошо сделкасына барганда бизге буйрук эмес экен, какой-то бир документтердин ошо биз тараптан ошо бир буквасы туура эмес жазылып калды, ошодон ала албай калдык. Андан кийин дагы бат эле ошо одобрение алып беришти булар. Ал одобрениени биз ошо көрбөй жүрүбүз. Бир 15 күн өткөзүп биз одобрение берип чыккан экен бизге. Андан дагы ошо туура эмес үйлөрдү тандап, үй жакпай ошентип кээнен жүрөбүз биз. Өзүбүздүн наличка акча бардай эле кээнен издеп жүрөбүз, ошентип суроон өткөзүрдүк анан. Андан кийин бир келинчеге көз барып, ойлонуп анан кийин Temizlik агенттигинин офисине барып, ошодон сүйлөштүк, бир канча бир 5-6 ай токтотуп турайлы, первоначальный кичине акча чогултайлы болушунча десе булар макул дешти. Ошо менен чогултуп, мына бүгүн насип буйруган экен. Бүгүн ошо Temizlik агенттигин аркылуу үйлүү болуп отурабыз. Үйдү ушу Балашыкадан алдык. Квадрат 54 болсо керек. 54 квадрат үй, аябай сонун үй, двухкомнатный үй. Башкы төлөмүбүз 1.200.000 бердик. Айына төлөмүбүз 116.000ден айланды төлөй турган болдук. Ушу биздин мекендештерге үй алам деп ойлонуп, алсамбы, албасамбы деп жүргөн мекендештер болсо, ошолорго айтат элем, ойлонбостон ушу недвижимость агенттигине келип, договорду түзүп алсаңыздар болот. Бардыгы прозрачный экен. Ушул мына Самаранын командасына баарына Алла Таалам ден соолук берсин, бекем ыйман берсин, үй бүлөлөр менен тынч болсун. Ар дайым эле ушул бизге окшогон мекендештердин сүйүнүчүнө шерик болуп эле ушинтип үйлүү кылып жүрө беришсин. Ошол. Ара жеке ушул кайрылып кетели да. Анан бизде көптөгөн катарларыбыз менен иштешебиз. Анан кийинки кадрлар именно процесс учурунда, сделка учурунда болобу, үй тандоого келгенде кээде аябай ашыкчасы менен эркелип кетишет. Чындыгындачы силер биз каалаган үйдү алып бере албайт экенсиңер, же болбосо эмне үчүн бул үй болбойт, же болбосо даже одобрениени эмнеге чыгарбайсыңар деп сизди мындай аябай жакшы кадрлардын катарына кошкум келип атат. Сиздердин үй бүлөңүздөрдү эстетип кетсем, баягы сделка болгон учурда баары даяр келгенбиз. Бир эле технический ошибка болуп калды, ошо менен токтоп калды. Башка кадрлар болгондо билбейм, балким силер үчүн деп күнөөлөсө деле болот эле, жок буйрук эмес деп ошол жактан өзүбүздү топтоп, наоборот жин эрежелер мага поддержка берип, мен жин эрежелерге поддержка берип, ошентип банктан чыгып кеткенбиз да. Жин эреже ошол аралыкта сизде кандай ошондой ойлор келип кетти? Мага болду, буйрук айткан, же болбосо булар токтотуп коет деген ой келген жокпу сиздерге? Жок, бизде андай ой болгон жок. Биз Кудайым буйрса, бул бизге буйруган үй бизде турат.
төлөө ниет кылдык. Эч кандай мындай айнып кетиш, албайбыз деген ойлор болгон жок да. Аягына чейин ишенип турдуңуздар. Биз ишенип эле Кудай буйрса болот деп ниет кылдык. Үй аларда бир моментте мисалы үчүн бир кырдарыбыз менен болбой калса, экинчисине аракет кылабыз, баягы токтобостон аракетибизди уландыра беребиз. Анын аралыгында Казыбек байкенин документтерин чогултуп баштаганбыз. Эгерде эч болбосо, Казыбек байкенин атына деле алып калсак деген баягы үй максат койгон кадрларыбыз эле болсо, эң башкысы калганын биз баягы аракет менен тынбастан аракет кыла беребиз. Үй келгенде деле мисалы үчүн Видныйдан 40 квадрат болчу, ага да келип кеңешип ошого токтолдук деп болгон жок. Азыр видео обзордо дагы көрөсүздөр. Аябай сонун, бул жакта соседтериңиздер аябай көп, кыргыз мекендештер аябай көп алган бул жактан. Динара эже канча үй көрдүңүздөр? Азыр сүйлөшүп калдык, негизи сүйлөшүп калдык. Казак канча үй көп көрсө, кандай үйлөрдү көргөнүн дагы билбей калат. Уже эмнесине токтолгонун дагы билбей калат, баш айланып калат. Анан аягында болду, мен кандай үй туура келсе ошону ала берем деген дагы мекендештер жок эмес. Бул үйдүн эмнесине карап токтолдуңуздар? Канча үй көрдүңүздөр? Үй көргөндө ким сиздерге көбүнчө жардам берди? Көп үй көрдүк. Негизи эсеби жок, көп эсептебейм. Бирок бизге ушул үйгө киргенде эле баарыбызга семейный, баарыбызга жакты. Чоңдугу билбейм, ушунчай өзүбүзгө ушундай жакты. Баарыбыз эле ушул үйдө эле туруп алдык, ушул үйдө, ушул үйдү алабыз. Башканы көргөлүк деп да чыктык, анан кой дагы көрүп көрөлүк деп да издедик. Бирок эч ким жакты, башка жаккан жок. Ушул үй бизге туура келди. 7 миллион 200 түшкөн жок. Мындан бадан түшкөн жок. Бериптер айтат, бизде мындайда түшүнүк бар да, Кыргызстанда балким айырмачылык баягы өтө кымбат коет. Бишкектегилер, например, Кыргызстанда барып түшүргөнгө келгенде аябай укмуш түшүргөндөй болот да. Бул жакта Россия аймагында рынокты уважать этишет. Рыночный мамилени чыгарат. Саткандардын бул немеси болот, тандоосу кааласа түшүрөт, кааласа түшүрбөйт да. Динара эжелердикин айтып кетейин, түшүргөн жок. Биз даже түшүргөнгө аракет кылдым, бирок жок, биз уже билип туруп, рыноктон дагы ылдыйраак койдук деп туруп 7 миллион 200гө түшүрдү. Сделкасы дагы 18 августта болуп өттү. Мына көп деле үткөн жокпуз, ачык-чындыгын алып калдык. Ошо азыркы ойлоп жүргөн мекендештерге совет катары айтып кетсеңиздер болот. Канча жылдан бери ошо Россия аймагында жашап, канча жылдан бери максат кылып жүрөсүздөр, же болбосо 1-2 жылдын ичинде эле чечим чыгарып ушу алышыбыз керек деп калдыңыздарбы? Эмне түрткү болду үй алганыңыздар? Биз ушул көп жылдан бери жүрөбүз Россияда. Бул Москвага көчүп келгенибизге бир 4 жыл болду да. Башка жакка 4 жыл анан кийин квартира снимать этип жүр деген ар кандай случайлар болот экен да. Анан ойлонуп ушу келинчегимге чечтик, ушу үй албасак болбойт экен. Айына деле ошо 40 миң, 30 миң, 40 миңден ошо квартира төлөйсүз. Анын кыш кабагын карайсыз, хозяйка эмне дейт, эмне жок. Анан экинчиси ошо баардык ушу мекендештердин биздин көйгөйүбүз ошо регистрация көйгөй болуп атат да. Ошол тараптан ойлонуп ошо чоң уулубузга барып үй алып беришибиз керек. Ошон үчүн ушул үй алабыз деп токтолдук. Анан ютубтан көрүп жүрдүк, көрүп жүрүп анан ошо силерди көрүп жүрдүм да, мен көптөн көрдүм. Анан келинчегим дагы бир агентствону таапты. Анан чото ушу силерге эле тартып турду да, ачыгы элечи. Мен айттым, жок, ошолорго эле барабыз депчи. Барган күндөн баштап мен да ушу уверен болгонмун да. Барып Кудай буйруп насип буйрса, баары алып беришем булар депчи. Анан силердин ошо мамилеңер аябай жакшы экен. Клиенттерге кылган мамилеңер бир катуу орой мамиле кылбайт экен, ушу спокойно эле жакшы экен, ошолоңор жакты. Ошон үчүн ушу мекендештерге ушу баардыгына ушу айтар элем, ушу үй алабыз деп, үйлүү болобуз деп жүргөндөргө ушу KG Невидимость агенттигине келип карасаңыздар болот. Ошо мекендештер дагы бир мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Жакшы тилектериңиздер болсо жазып коюңуздар. 20 жылга алынды. Ага күтпөстөн эле ар дайымкы видеодо айтып келгендей эле кошуп төлөө менен бат-баттан жапсаңыздар болот. Акчадан инфляция болот. Мисалы үчүн мында 1-2 жыл мурун эле Москвада 40 миң берсек, зарплата андай жок. Тилекке каршы областьтарда уже 40 миңге болуп калыптыр азыр. 3 жылда кырдар үчүн башкы 3 жыл мамиле ошол жактан кошуп төлөсөңүздөр
переплатадан апта өтөсүздөр дагы основной долгуду кыскартасыздар. 20 жылдан күтүштүн кереги жок. Ошол экен достор.